жаңы жылдын алдында. Барсам турган экен, азыр 5-6 мүнөт укаңызды чакырып койдум, ошол келсин, ошонун көзүнчө сүйлөшөбүз деди. Бир 5-6 мүнөттөн кийин эле камчы келди. Кабинеттин үчөөбүз ушундай отурдук. Анан кийин президент сүйлөдү. Эмне үчүн сиз камалганыңызды айтып берейин, эмне үчүн Малайзиядан кызматтан алганымды айтып берейин, ошодон баштады. Ошодон баарын айтып берди. Мен иниңизди атайын чакырдым, иниңиз угуп турсун деп. Аны айтты. Мен сизге эч кандай мемем жок деди. Кемпир-абадчылар боюнча кемпир-абад маселесинде эч кандай силерге претензиям жок деди. Чек ара маселеси мына указ менен ушу Камчы Кыдыршаев чечти. Рас мен указ менен дайындагандай, мен айткандарына мен ишенем деди. Туура чечти деп эсептейм деди. Бирок мен силердин камалышыңарга анын эч кандай претензиям жок. Ошон үчүн иниңиз менен тил табыша албайсызбы деди. Мына көрдүн айда. Анан мен иним менен эмне тил табышат элем деди. Ини жөн эле жерине барып коюп койду. Жөн эле жерден чыгарып койсун эми кетер кемпир кетти да болду да, все, тарых бүттү, саясат бүттү. Кемпир ушу менен бүттү. Бул жөнүндө мен сиздерге биз кемпир-абадчылар жалганбыз. Ит жыгылыш вариантында бүтүрөлү. Силер биз кемпир-абадты сактай алган жокпуз. А силер да бизди кама бербей токтоткулушу менен болду, тарап кетели. Десем, мына иниңиз менен чечип алыңыз деди. Кедер булар тарыхчылар баа койсун эми дедим. Тарыхчылар бааласын, келечек ким кандай болот. Ушу менен жабалдар тарап кетели. Биз силерге претензия жок, силер бизге претензия кылбагыла. Десе эле иниңиз менен тил табыша албайбыз. Ал болсо кетти. Кемпир-абад туура чечилди деген нерсени айтпайынча мен силерди эч убакта чыгарбайм. Эмнеге анча я? Анан президент өзү түшүнтүп айтты. Президент айтты дагы ушуну. Мен айттым, эч жолу чыгарбасаң сен кемпир-абад ушу 3 сөзүң менен сен бизди камай албайсың да. Ал андай статья жок да. Ал биздин пикир. Пикир үчүн камай албайсың да. А сен бизди кемпир-абад эмес, бийликти күч менен басып алган деп айтып коюп атпайсыңбы? А бийликти күч менен басуу үчүн бизде оглары даярданыш керек, акча каражат болуш керек. Листовка, гезит, банда, уюм болуш керек. Андай жок да бирөөдө. Күбөңөр жок. Иштин ичинде күбө жок. Бир далил жок. Жөн эле отурбайсызбы десек, мен турганда так ушу бойдон соттолуп кете бересиңер. Ошол сөздү айтмайынча мен антип айта албайм дедим. Айта алат элем эгер туура чечилген. Эгер мага ошондой документ алып келип убедить этсең айтам дедим. Анан президенттен сурады, сиз уруксат бериңиз, мен документти көрсөтүп коеюн буга деди. А мен президентке айттым, сиз уруксат бериңиз, иштин ичинде эч нерсе жок экен, мен да буга көрсөтүп коем дедим. Мына алдыңызга алып келип көрсөтөм. Иштин ичинде эч нерсе жок, урматтуу президент. Эч нерсе жок. 57 том мен тергөөчү болгом, сот прокурор болгон кишимин дедим. Ошо ашып кетсе 2 том боло турган нерсени 27ге 20 копия кылып көбөйтүп отуруп эле ошончо том кылып салган дедим. Копия эч нерсе жок. Бир киши күбө жок. Бири-бирибизге күбө. Бири-бирибизди тааныбаган адамдар. Уюмда жок, бири-бирибизди тааныбаган. 70% тааныбаган жаш балдар. Блогерлер, жаш журналист балдар. Мен тааныбайм, неберемдер тең балдар. Десем эле мен көрсөтөм деди. Анан көрсөт деди. Мага жалгыз көрсөтпөйсүң, бардык кемпир-абадчыларга көрсөтөм. Жаңы жылдын алдында бияк УКМКнын бир дом отдых бар экен, ошол жерге барып көрсөт. Эч нерсе көрсөтүлгөн жок. Анан ошол жерде Абылов айтты. Мамедчүс Абылов аксакал. Бекназаров кайткан экенсиз го, жаңы документ көрсөтөм деп. Көрсөтпөйсүзбү ошо? Бул айтып аткандарыңыз эмес. Мурда эле көргөнбүз да, парламентте бул айткан мурдагы эски документтер эле. Мен деди бийликте турганда деди ошо Мамедчүс эч убакта жакшылык көрбөйсүң деди, полночь деп айтты. Анан ал да кызыкчу болуп кетти. Документ менен анан кийин мен айттым, президенттин алдына документ көрсөтөм деп атам эле, көрсөтпөйсүң. Ошону эле сурап атат сенден, башка эч нерсени сурап атат. Камаздан камайсың да, өлбөсөк чыгабыз. Силер кеткенде чыгабыз, отурса отуруп турабыз, эмне коркутасың? Десек эле анан айтты. Мен УКМКнын төрагасы уруксат бердим. Көрсөтүп бүт документтерди деди. Анан документтерин көрөлү деп барсак, секретный документтерди. Обязательство жазгыл. Эгер ушул таанышкан документтер жөнүндө бир пресс-конференция же бир интервью берсем, кылмыш жобуна тартылууга макулмун деген. Ошо өткөндөн кийин кемпир-абадчылар кетип калды. Эч нерсе таба албай жүрүп, бир интервью берип койсок, ошо менен камап сала турбайбы, сен документиңди тааныштың деп туруп, эч ким бизди таанышпай койду, обязательство жазбай койду. Мен жалгыз жазып,
Takmitlerim berip bari menен tanıştım. Tanışıp bütkөндөн кийин I'm partnering with Olay